Билесизби, эмне үчүн Аллах Таала бул дүйнө жашоосун биз ичип жүргөн сууга окшоткон? Аллах Таала бир канча аятта бул дүйнө жашоосун сууга окшоштугун айткан. Мисалы, чындыгында дүйнө жашоосу биз асмандан түшүргөн сууга окшош. Юнус сүрөсү. Дагы бир аятта: "О Мухаммад, аларга дүйнө жашоосунун мисалын биз асмандан түшүргөн сууга окшоштур" деген аяттар айтылган. Эмне үчүн Аллах Таала дүйнө жашоосун сууга окшотту? Буга бир канча жоопторду айтууга болот. Биринчи, суу эч качан бир жерде токтоп турбайт. Ушул сыяктуу дүйнө да токтоп турбайт. Экинчи, эгерде сууну сактап койсоң өзгөрүп, бузулуп кетет. Дүйнө да көп сакталса бузулат. Үчүнчү, суу тамчы-тамчы болуп чогулат да, кеткенде чогуу кетет. Дүйнө да тыйын-тыйын болуп чогулуп, кеткенде чогуу кетет. Ал эми төртүнчү, суу өзүнөн өзү бууланып азаят. Дүйнө да өзүнөн өзү жоголот. Бешинчи, суу кээ бир жерде көп, кээ бир жерде аз болот. Дүйнө да кээ бирөөдө көп, кээ бирөөдө аз болот. Алтынчы, кээде суунун азы пайда алып келсе, суунун көбү зыян алып келет. Дүйнөнүн да көбү зыян алып келет. Ал эми жетинчи, суу дегени кийимди тазалайт. Ошондой эле адал дүйнө да рухту тазалайт. Бул туурасында аятта: "Алар таза болсун үчүн алардын малдарынан алып кедейлерге бергин" деп айтылган. Сегизинчи, суу тирүүлөргө гана керек. Дүйнө да тирүүлөргө гана керек. Ал эми тогузунчу, суунун тунук, тазасы да болот. Таза эмес, бузугу да болот. Дүйнөнүн да адалы болот. Арам жол менен келгени да болот. Ал эми онунчу, сууну туура пайдалансаң, аны менен жерди жашартып гүлдөтөсүң. Дүйнөнү туура пайдалансаң, акыретиңе бак тегип, бейишиңди гүлдөтөсүң. Аллах Тааланын ар бир айткан сөзүндө чындык, акыйкат бар. Аллах Таала бардык кемчиликтерден таза зат.